Мына ушундай музыка кайрыктарын утуралайлы, ардактуу көрүүчүлөр, биздин заманыбызда биз менен замандаш болуп, мыкты ийгиликтерге, билим жаатында ийгиликтерди жараткан биздин замандаштарыбыз бар. Куту студиябызда конокто. Биздин эң эле алгачкы коногубуз номер 23 мектептен келген Муратова Нургүл Табалдиевна, башталгыч класстар мугалими. Учурда аябай олимпиадалар жүрүп жатат. Ушундай олимпиадалардан мыкты деген окуучуларды даярдап, тарбиялап келаткан эжекебиз келип отурат. Ошондой эле Алыскы Алай районунан келген номер 23 Мамат Ташиев мектебинен келген Турганбаева Баяна кыргыз тилинен 1-орунду алып, Малайзияга жолдомо утуп алган. Ошондой эле номер 14 Максут Аманов мектебинен келген Курманбекова Нурайым, бул дагы кыргыз тилинен 1-орунду алып, Алыскы Малайзия өлкөсүнө жолдомо утуп алган. Биздин кезектеги мыкты окуучубуз номер 33 Сарбан Жанбаев мектебинен келген Сапидинов Умар математика боюнча 2-орунду камсыздап, мыкты деген байгелүү орунга жетишкен окуучуларыбыз келип отурат. Келиңиздер анда эжекелер, кош келипсиздер. Урматтуу окуучулар, кош келипсиңер биздин студиябызга. Кезекти биз эркин микрофонго берели, өзүңүздөр жөнүндө тааныштырып, саламыңыздар болсо жолдо алсаңыздар болот. Рахмат. Саламатсыздарбы? Биринчиден барыңыздарга күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Биз бүгүн ошол Алайдан келдик. Мен өзүм Алайда Алай районуна караштуу Коңурдөб айыл өкмөтүнүн номер 23 Мамат Ташиев атындагы орто мектебинде башталгыч класс мугалими болуп 24 жылдан бери эмгектенем. Ошол биз жакында болуп өткөн билим-кана олимпиадасына катышып, байгелүү орундарды алып, абдан сүйүнүп турган кезибиз. Дал ошол олимпиадада канча убакыттын ичинде даярдандыңыздар, эжеке айтсаңыз? Биз ошол олимпиаданын жарыя болгондон кийин биз 1 айдай даярдандык. 1 айга чейин биринчи райондук туруна бардык. Бул окуучулардан сырткары дагы өзүмдүн классыман математика боюнча, кыргыз тили боюнча 8 окуучу алып барганмын. 8 окуучубуз областтык туруна чейин эң жогорку балл менен келишти. Абдан сүйүндүк. Анан кийинки республикалык туруна ошол дагы 4 окуучу алып бардым. Ал жерде дагы эң жогорку баллдарды алышып, ошол Баяна кызым Малайзияга жолдомо алып, 1-орунду алдык да. Ана Баянага сөз берели. Баяна, кандай келип алдың? Жакшы. Маанаң жакшыбы? Ооба. Ушундай ийгиликке жеттим деп аягында кубанып турсаң керек. Атенең кубандыбы? Ооба. Кандай өзгөчөлүктөр болду олимпиадада? Мындай өзүмү башкача сезип, мындай биринчи место деп бугузду да ал жактачы. Анан өзүм бир башкача сезип кеттим. Сен күттүң беле дал ошол учурду менин атымды айтат деп болсом? Мен районный этапка барып атканда, жөн эле барып келем да деп койгон элем, республикага мен каяктан барсам. Ал жака канчалаган кыйындар кетип, биринчи местолорду алып атат деп ойлодум да. Өтөм деп деле ойлогон эмесмин. Көрсө, ийгиликтин баардыгы мага келет экен деп эдим. Ошол жерде сүйүн, Канча убакыт даярдандың дал ошол сынакка? Эжекем айткандай эле 1 айдай даярдандык. Анан эжеке мектепке барып аттык, эжекенин үйүнө барып даярданып аттык. Анан ошондой эле ийгиликтер жараттыңар, мыкты. Суроолорду дагы утурлайбыз алдыга карай. Айтсаңыз, сынакта кандай критерийлер каралды? Кантип ийгиликке жетиштиңиз? Ошол учурдагы өзүңүздөгү болуп өткөн сезимдерди менен бөлүшсөңүз. Мен ошол жактан кетип атканда эле мен бирди алам деп барганмын. Бирок ал жерде мындай өзүң жоготуп коет экенсиң да. Ким болбосун баары бир мен 1-орунду алам. Демек ийгиликке жетем деп бардыңыз. Өзүмө ишеничтүү эле болдум. Барып өзүм атым чыкканда аябай кубандым. Бардыгы куттукташып, бардыгы кубанды мен үчүн. Кайсыл сабактар боюнча катыштыңыз? Кыргыз тили боюнча. Кыргыз тили боюнча. Канча убакыттын ичинде даярданып жетиштиңиз? Биз 2 жума катуу даярдандык, эжекем экөөбүз. Ошол класстан тышкары сабак бүткөндөн кийин да аябай катуу даярдап жатты. Ошол. Эң сонун. Умар, сага суроода математика илимдердин падышасы деп коет го. Ушул математика илимине кандайча кызыгып калдың? Негизи эле бул илим сен үчүн татаалдыкты, оорчулукту жаратпайбы? Жок, көп деле эмес. Биринчи өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Сайпидинов Умар номер 3 Сарбан Жанбаев атындагы орто мектебине келдим.
Алай районуна караштуу Кызыл Оргон айылында жашайм. Эң сонун. Анан мен саламын айтып кетейин. Өзүм ата энеме, мен эжекеме Айгүл, Маматова Венера эжекем математикадан берген. Эми эле 5-класста берип баштады. Эжекем дагы мектепте даярдап жатты, атам үйдө даярдап жатты. Эң сонун, демек мындай мүмкүнчүлүктү сага сунган ушул мыкты адамдарга салам жолдогону мыкты, сонун. Мыкты десек болот. Жакшы, Эжек ушул- айтсаңыз, дал ушул жерден сизге суроо берели. Окуучуларды олимпиадага даярдоодо же болбосо сабак өтүүдө кантип кызыктырып, кандай ыкмалар менен сабак өтөсүздөр? Азыр эми биздин мугалимдердин эң биринчи милдети мындай болуп атпайбы? Ар тараптан өнүккөн муунду даярдоо болуп атпайбы? Замандын талабына ылайык. Анан мында өтө көп изденүү керек болот да. Азыр маалымат деген өтө көп, балдарга сырттан маалымат. Ошондуктан замандан артта калбастан, улам жаңы нерселерди издениш керек да. Ошондо мен айтат элем, эң биринчиден ушу көп мугалимдерге дагы айтып келем ушуну. Биз эң биринчи ушу дифференциациялап окутууну колго алышыбыз керек да. Себеби дегенде биз балдардын кайсыга эмнеге жөндөмдүү экенин, эмнеге кызыгарын туура баалап, туура анализдеп алсак, ошондо ошол багытта даярдасак, балдардан бир жакшы ийгиликтерге жете алат да. Анан өзү кызыкпаган нерсеге багыт берсек болбой калат го. Ошондуктан ошол жагын көбүрөөк анализдейм да мен өзүм сабакта да окуучуларымда. Ошону анализдеп, демек бул математикага кызыгат экен, бул тил боюнча кызыгат экен деп анан ушул окуучуларды деңгээлине жараша тандап алганмын. Анан ошолго жараша тапшырмаларды дифференциациялап тапшырма бериш керек да. Эң биринчи мындай мугалимдерге дагы айтып келем, балдарды рамкага салып карабагыла, рамкадан сырткары чыгаргыла, мүмкүнчүлүк деген толтура окуучуларда. Ушундай бийиктиктерге жете турган окуучулар бар да, ошону чектебешибиз керек. Анан ошондой тапшырмаларды берип келе жаттым дагы, баянага улам тапшырмасын жогорулата бердим. Ушуга даярданып, жакындаган күндөрү дагы бир жума калганда 3-чү туруна барганы турабыз да, ошондо дагы бир жума калганда улам тапшырмасын жогорулатып берсем, аткарып жатты да. Анан демек дагы жогорулатыш керек деңгээлин. Бир эле деңгээлде турбадык. Улам жогорулаган сайын ошол жетип атты да. Анан ишеним ичимде турду, өзүмдө ишеним. Баары бир ушул мен алып кетип аткан окуучуларым чыгат болуш керек деп. Анан дагы бир ушул менен кошо барган 3 окуучум бар эле. Бул окуучум 100 балл алды да. Бардыгы туура болду тесттен. Анан ошол эле катарлаш барган окуучум өзүмдүн классымда 97 балл алып калды да. Аз эле калып калды. Анан абдан ичи эме болду да. Анан мен дагы ичим ачышып кетти. Анан бирок эми кийинки дагы катышканда жетесиң кызым деп сороттум. Дал ушул жерден суроосун эжек айтсаңыз, 97 балл менен дагы бир окуучуңуз балл алып жетишсе, ал эми бул жакта баяна кызыңыз 100 балл алган учур. Экөөнү кантип көкөлөтүп койдуңуз, жубатып койдуңуз дегендей. 97 балл алган кызыңызды, окуучуңузду. Кыйын эле болду. Бул баяна биринчи орун деп эмеден айткандан кийин өзүмдө ушундай катуу толкунданып болуп сүйүнүп, көзүмө жаш тегеренип кетти да. Анан булар биздин өзүбүздүн балдарыбыз кандай болсо окуучуларыбыз ошондой да. Анан ошонун эле жанында турган окуучум, алардын да баллы немеден чыгып турду да. Телефондорубузга келип турду балдарычы, тесттин балдары. Анан окуучум ыйлап жиберди. Анан өзүм да ыйлагым келип, эмне кылышымды билбей кучактадым. Сен ушул жерге келип катышып атканың өзү биринчи орун дегенди билдирет, сыймык. Сен ушул жерге ушунча балл алганың өзү жеңиш кызым. Сен кийинки келгенде сен биринчи орунду сөзсүз аласың деп акыры ушинтип атып жубаттым да. Эң сонун эжеке. Кыргызда жакшы сөз бар го, мугалим өмөлө дарак дегендей. Ошол сыяктуу эле биз дагы сизден алынган мөмө чыныгы Баянанын эмгектерин көрүп турабыз. Баяна, сага суроо бар эле. Баяна, сен ушул биринчи орунду алдың, баарысын жеңдиң, мыкты упайды топтодуң. Эми кезек Малайзияга саякатка келди. Айтчы Баяна, сен Малайзияны кандай элестетесиң? Буга чейин Малайзия боюнча кандай маалыматтарың бар эле? Малайзияны мен интернеттен көргөнмүн. Биринчи орун Малайзияга деп неме кылганда эле интернетке кирип караганмын.
сонун жер экен, бийик үйлөр бар экен. Сон жер деп эсептейм. Анан Демек барса болот экен, саякаттап келсе. Демек бирди алыш керек экен дедиң да. Эң сонун. Нурайым, сен дагы ушул баянасымал эле биринчи орунду алып, өзүнчө кыргыз тилин дагы да даңктап отурасың да. Ушул кыргыз тили боюнча олимпиадага даярданганыңда кыргыз тилге болгон оюң кандай болуп өзгөрдү? Мисалы, буга чейин кыргыз тили боюнча маалыматтарың канчалык эле, кыргыз тилин канчалык сүйчүсүң, азыр болсо сезимдериң бир аз өзгөрдү? Кандай негизи эле кандай ойлорго келдиң? Мен биринчи ошол мектепке барып, 2-класстан баштап окуйм. Ошол мектепте барганда мен мындай олимпиадалар болот деп андай айтышат, жылда айтып турушат. Мен кыргыз тилден катышам деп өзүм эметкен эмесмин, мындай ойлогон эмесмин, каалаган эле эмесмин да. Кийинчерээк мындай өзүбүздүн тилибизге болгон, кыргыз тилиге болгон неме сүйүүлөр пайда болуп, кызыгуу пайда болуп баштады дагы. Анан барып ошол аракет кылып көрөйүн, может быть, ошол өтүп каламбы деп. Ошол азыркы неме аябай жакшы көрөм өзү ошол тилден. Ошол. Келечекте ким болобуз? Келечекте тандоолорум аябай көп, азыр мындай так айта албайм. Мыкты. Ийгиликтерди каалайбыз. Умар, сен азыр жана айтып өттүң да, мен ушундай мыкты деген мугалимдер даярдады, айрыкча Венера жеке мага көп басым жасады депчи. Ошол даярданып аткан учуруңда татаалдыктар, кыйынчылыктар болгон жокпу? Мисалы, көбүнчө эле олимпиадага даярданып атканда окуучулар уйкудан калышат, тамактануудан калышат, достору менен оюнга чакырат. Айрыкча азыр аябай ойной турган курагың го, ошол ойной турган куракта эшикке досторуң "Ай, Умар, чык, ойнойбуз, топ келди" дегенде сен кантип жооп бересиң, негизи эле кандай сезимдерге каласың? Ошолор боюнча биз үчүн кызык болуп атат. Жок, мен өзүм деле көп эме көчөгө чыкпайт элем, кичинемде көп ойнойт элем да. Демек, башталгыч класстан бери математикага кызыгып келет элем да. Эң сонун. Ошо мектепте эжекем, үйдө атам дегенде. Демек, жалгыз даярданбастан 2 тараптуу, 3 тараптуу кеткен даярдык. Мыкты. Келечекте ким болобуз, Умар? Келечекте эми тандоолор бар. Же врач, математик, физик, физикадан дагы олимпиадаларга катышкым келет. Жакшы окусак эми ушинтип тандоо көп болот экен дебейсиңби? Албетте тамаша. Эжеке, бул жерде сыйлыктарды, алган сыйлыктарыңыздарды көрүп турабыз. Бир четтен кыскача тааныштырып өтсөңүз негиде. Бул жакта аябай көп, көбүнчө билим кананын Курманбекова турат. Телефондор турат. Samsung үлгүсүндөгү телефондагы көрүп болот. Умар. Бул жерде ошол олимпиададан алган мына Умар олимпиададан дагы областтык турларды мындан башка дагы Акмоого катышкансың, Акмодон дагы жогорку балдарды алып областтык туруна чейин барып келген бала да, математикага өтө кызыгат. Анан бул жерде райондук турунда дагы ушундай сертификаттарды, грамоталарды алышты билимкана олимпиадасыначы. Демек, бул Умардын сыйлыктары математика тармагында тармагында ийгиликтер жаратканга. Ал Умар, сага суроо берейин да ушул жерде. Колуңдагы телефонду жогорураак көтөрсөң, кайсыл сынактан утуп алдың? Кайсыл сынактан жеңип? Билимкананын 2-орун. Дал ушул математика тармагында. Мыкты. Ал эми Курманбекова Нурайым көрөлү. Муну ошол билимканада 1-орунду камсыздаганым үчүн ошол республикалык турунда ошодон беришкен. Сыйлык алган учуруң, Баяна? Бул да мен билимканадан алган сыйлыгым 1-орунга берилген. Мыкты. Баяна, келечекте ким болобуз? Эми мен өзүм врач болгум келет, бирок апам котормочу бол дейт. Ошондо сиз кайсысын болоюн деп атасыз? Мен котормочу болоюн деп атам. Мыкты. Ата-энелер бардыгы бизге жакшы нерселерди каалайт, жакшы инсан болсун, келечекте ордун тапсын дейт. Котормочулукту тандаганыңыз да мыкты. Кошумча адистик катары атайын врач болсоңуз да, дарыгер болсоңуз да бул жаман болбойт. Мыкты десек болот. Эжеге ушул жерден суроо келип кетти. Мына ушундай окуучуларды тарбиялап өстүрүп атканда көбүнчө башкача программалар менен даярданабыз мектептерде. Мисалы, мектеп программасындагы окуу менен
кадимки олимпиадаларда болот турчу сынактардагы суроолордун айырмачылыгы кандай ыкмаларды колдоносуздар, дагы кандай кошумча материалдарды колдонуп мына ушундай мыкты деген биринчи орунга татыктуу боло турган окуучуларды даярдаганыңыздардагы ыкмалар боюнча дагы айтып кетсеңиздер. Анткени бизде бүткүл эле Кыргызстан боюнча жалпы билим берүү тармагындагы мугалимдер, окуучулар, ата-энелер бардыгы көрөт. Келиңиздер анда өзүңүздүн өзгөчө бир лайфхактарыңыз менен бөлүшөсөңүз. Туура айтасыңар. Биринчиден жана айтпадымбы, изденүү керек деп, замандын талабына карата деп. Бизде мындай да, мектептеги эле программа менен чектелип калуу азыр мүмкүн эмес да. Мектептеги программа менен чектелип эле калсак, анда бийиктиктерге жете албай калабыз. Ошондуктан кошумча дагы көптөгөн изденүүлөр менен, кошумча программалар менен иштеп, мен мына башталгыч класстарында, айрыкча башталгыч класстарында биз келгиле окуйбуз долбоорунда окудук. Аны улай эле окуу керемет долбоорун 4 жыл ошол менен даярдандык да, окудук да. Ошондо дагы көптөгөн стратегиялар бар да. Окуу көндүмдөрүн жогорулатуу боюнчачы, окуу көндүмдөрүн, математикалык көндүмдөрүн жогорулатуу боюнча стратегиялардын баардыгынан өттүк. Ошондо дагы мугалимдер кесиптик чеберчиликтерин абдан жогорулатууга мүмкүнчүлүк болду да. Ошол кесиптик жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрү болуп, окуучуларга дагы ошол алган билимдерин берип, окуучулардын чындыгын айтыш керек, билим деңгээлдери кыйла жогорулады. Мында эмнелер каралат? Балдарды окутуу эле тим койбостон, туура баалоо жүргүзүү, кайтарым байланышты убагында жүргүзүү, балдар менен, ата-энелер менен чогуу иш алып баруу, ошондой эле турмуш менен байланыштырып, алган билимин турмушта колдоно билүүгө багыт берүү менен көбүрөөк иштедик да. Мурда чындыгында салттуу окутууда окутуп, теория менен көбүрөөк чектелип калчубуз да. Анан мында жок, биз алган, мектепте алган билимин кайра турмушта кантип колдоно алат бала? Ошол турмушка аралашып кеткенге окуучу даярбы? Ошонун үстүндө көбүрөөк иштедик да. Анан ушундай жемишибиз, демек бул көрүп атабыз ийгиликтерибизде. Жакшы буюрса. Эң сонун эжеке, эң сонун. Ыраазычылык билдиребиз. Нурайым, сага суроо. Ошол олимпиадага даярданып атканыңда кандай өзгөчө ыкмаларды колдондуң? Сен эжеке өзүнүн ыкмаларын айтып өттү, окуучулар кандай ыкмаларды колдонушат? Мисалы, кээ бирлери китепти эртең менен саат 4-тө туруп алып окуйбуз, олимпиадага даярдыкты ошол учурда кылабыз дешсе, кээ бирлери болсо мен тамак жегенче окуганым, көргөндөрүм эсимде калат дейт, мындай ошондо маалыматтар жакшыраак сиңип дейт. Сен үчүн олимпиадага даярданууда кандай өзгөчө ыкмалар бар? Мен эртең менен даярданганды мындай жактырбайм. Мектептен ошо после урока мындай келип жумуштар болот, жумуштарды бүтүргөндөн кийин тынч жерде жашык кабыл алат да, меч. Ошондо гана даярданам да. Мен атаң кызыгып окуйм, эртең менен убактымды уйкудан туруп кыйналып отурбайм. Окуу учурунда эле окуп коем дейсизби? Мыкты керемет десек болот, э? Демек, ар бир адамдын кабыл алуусу ар түрдүү экен, ошого жараша өзүнүн жанагындай темпин, ыргагын таба алса, ошол учурда окуган болушунча пайдалуу болот деген сөзгө дагы бир ынанымдуу жооп болду. Эң сонун. Кезектеги суроо Баяна сага болсун. Баяна, сен буга чейин журналист, врач болсом деген кыялдарым бар дедиң. Ата-энем котормочу бол деген бир сунуштарды айтып атат дедиң. Чын-чынына келгенде учурда аябай көптөгөн кесиптер бар да. Ошол кесиптердин ичинен дагы сен келечекте эгерде кыргыз тилчи болуп атсаң, ошол келечекте ошол кыргыз тилди көрүп окуп атсаң, ошого тиешелүү дагы бир кесиптерди тандайын деген бир кыялдар болгон жокпу? Мисалы, олимпиадага даярданып атканда көбүнчө эгерде биологиядан даярданып аткан болсом, мен же врач болом, же биолог болом, же ушуга байланыштуу бир кесиптин ээси болом дешет. Сенде кандай бул жаатта? Мен кыргыз тилге даярданып жатканда мугалим болсомбу деген ой келген. Бирок апам айтып калды, котормочу бол депчи. Неме кызыгасыңбы котормочу болуп? Ооба. Демек, келечекте көптү билген, көп тилдерди үйрөнгөн, көп тилдерди эркин сүйлөгөн полиглот, котормочу болот деген ишеничтебиз. Эң сонун. Умар,
ушул студияга келатканыңда өзгөчө бир толкундоолор болду. Негизи эле мындай математиктер көбүнчө интроверт болушат деп коет. Ичинен баягы баардык нерсесин ичинен ойлоп алып, ичинен бышырып, анан сөзүн таптап бир сүйлөйт. Анда дагы мындай болушунча ынанымдуу саз сүйлөйт деп коюшат. Сен де мындай өзүң жашоодо кандайсың? Математиктер чын эле баягындай түнт, ичинде баарысын жашырган, бирок мындай сүйлөсө акылдуу сүйлөгөн, баягы акылы бышкан мыкты инсандар болот деп коет го. Сен жашоодо шайырсыңбы, токтоосуңбу? Чын эле математиктер кандай болушат? Математиктер кандай болгонун билбейт экенмин. Өзүм токтоо деле эмесмин, өтө эле шайыр эмесмин да. Экөөнүн ортосундамын. Сонун. Математиктердин алымы мен үчүн дайыма ызык болуп келчү. Умарды карап отурсам, Умар дагы болушунча токтоолугунан көрүп, чын эле ошол ойго дагы бир ынанып отурам. Эң сонун. Ыраазычылык. Умар, эжекебизге дагы бир суроо да. Ушул Олимпиадага дарынып атканда көпчүлүк эле учурда бизде эми үй бүлө деген бар. Ошол менен биреликте жеке жашоо бар, мектептеги окуу процесси бар, анан ошолордун баарысы менен биреликте кошумча Олимпиада деген өзүнчө бир жумуш бар. Ошолордун баарысына убакытты кантип жеткиресиз? Жакшы суроо болду. Ооба, бизде өзгөчө айыл жергеси эмеспи? Айыл жергесинде жумушубуз көп чындыгында. Анан адам каалоо болсо бардыгына жетишсе болот да. Анан мен ошо убактымды күн сайын эртең менен турганда мыного деп пландап убактымды бөлүштүрөм. Анан ошол моментте окуучуларды даярдап жетишип жаттым да. Убактымды бөлүштүрүп жетишип жаттым. Үйдөгү жумушубуздун деле бардыгы аткарылат. Мектептеги жумуштарыбыз аткарылат. Көптөгөн мектепте дагы көптөгөн конкурстарды уюштуруп, өзүм быйыл биринчи орундарга Манастаны боюнча бир айтып кое берейинчи, мактанып дебейм. Манастаны боюнча биринчи орунду алып, областка келген турабыз окуучуларыбыз. Анын презентациясын дагы өзүм жазып бергем. Өзүм кызыгуу менен ушундай эме кылам. Анан 40 чоро деген телетаймаштан дагы эме кылдык. Биринчи орунду алдык анда дагы. Анан өзүм шахмат боюнча дагы эме ачып койгонмун окуучуларга. Анан эми көп өзү негизичи өзүмдүн ийгиликти айта берсек аябагандай көп деп эсептейсиз. Анча менен санасам ар жетпейт. Көп менен ошол мугалимдерге дагы усулдук жардамды эч аябай тынымсыз айтып турам. Жаштарга дагы мынантип өткүлө, сабакта мындай болгула, ушундай силер күзгүсүңөр, ушундай окуучулардын алдында күзгү болуп, жакшынакай болуп сабагыңарды өткүлө деп көп насааттарымды айтып келем. Эң сонун жеке бизде сөз бар го, жакшы баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши дейт. Мына ушундай окумуштуудай билимдердин аламын өзүнүн кичинекей бир алмадай болгон, башына батырып өзгөчө болгон аламдын баарысын океанда чалкаган илимди батырып жүргөн эжекебизге миң алкыш айтмакчыбыз. Баракелде, эжеке ыраазычылык айтабыз. Бүгүн өзгөчө коноктор келди десек болот. Сиздерге терең ыраазычылык айтуу менен эркин микрофон болсун маегибиздин соңунда. Ошол жалпы кыргыз элибиз, Манастын каны кайнап турган кыргыз деген элибиз өнүгүп өссүн. Билим менен гана биз бийиктиктерге багындыра алабыз, бийиктиктерге билим менен жете алабыз демекчи мен. Ошо балдарыбыз билимдүү болсун, окуткан балдарыбыз бийиктиктерге жетишсин, бизди кубандырсын. Анан райондук билим берүү бөлүмүндөгү бизди колдоп, бизди ушундай райондук турдан бери колдоп келе жаткан Аида деген кызыбыз, Толкунай деген кыздарыбыз бар. Ошолорго да пайдаланып, эфирден пайдаланып рахматын айтып коеюнчу. Иштерине ийгилик болсун, үй бүлөлөрүнө тынчтык болсун. Анан ошо билимдүү жаштарыбыз көбөйө берсин. Билимкана олимпиадасы ушу балдарды, билимдүү балдардын арасынан дагы билимдүүлөрүн ушундай сууруп чыгып, дем көрсөтүп, дем берип жаткан үчүн дагы чоң ыраазычылык билдирет элем.